Бүгүнкү Балбак Төлөбаев депутатыбыздын элге ооз ачтырып, элден батасын алып атканына мен шындай ыраазымын. Эки орозо айында кут болсун, ден соолуктары болсун, эл аман, журт аман болсун, элибизде, журтубузда тынччылык болуп, бала чакабыз бүт барлыгына өмүрлүү болушсун. Орозобуз кабыл болсун. Жети Өгүз районунун кыдырып бүткөн айылдарын, азыр Тоң районунун Болот Мамбетов айылдарын, Эшберов айылы, Аксай, Көксай, Жерүй, Темирканат айылдарын кыдырып келдим. Ал жердеги элдин көйгөйүн угуп, пенсия жашынын көтөрүлүшү же азайышы, социалдык төлөмдөр боюнча ой пикирлери кандай, агрардык саясатты азыр жүргүзүп аткан саясаты, өкмөттүн саясатынын иштери боюнча ошолор менен ой бөлүштүм, дагы өзүмдүн кылып аткан иштеримден отчетумду бердим. Ысык көл областынын Балыкчы жана Тоң райондорунун элдерин ооз аштырайын деп ушул жерге ооз аштыруу боюнча ушул жерге чакырып атам. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Зарлыкович жалпы Тоң районундагы аксакалдарыбызга, коомдук активисттерге жана айыл жаштарына жана кызматкерлер бардык ушул айылдарда көрүнүктүү инсандардын бардыгын чакырып бүгүнкү күнү 250 адамга ооз аштырып жатат. Жалпы ушул Балбак Зарлыковичке ороз айында ушундай жакшы сооп кылып аткандыгы үчүн Кудай таалам ыраазы болсун. Үй бүлөсү, бала бакырасы менен аман эсен болуп, иштеген иштеринде ийгилик коштоп, ар дайым эле элдин жүгүн көтөрүп, эл үчүн кызмат кылып, элдин батасын алып жүрө бермекчи демекчимин.